Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugünkü sabagыбыз 6-cı sabak. Bugünkü sabagыбызda ошо tawhiddin артыкчылыгы тууралуу сабак кылабыз. Артыкчылыкты арабча фалаил деп коет. Көптүк түрү, жеке түрү фалыйла дейт. Кыргызчадагы фазилет деп же фазилет деп колдонуп жүрүшөт. Мына өткөн сабакта биз тавхид жөнүндө, тавхиддин маанисин айтканбыз. Эми бул жөнүндө ошо тавхидди кармаган кишиге кандай артыкчылыктар, кандай жакшылыктар берилет, ошо жөнүндө айтмакчыбыз. Албетте биз тавхидди түшүндүк, тавхиддин маанилүүлүгүн, бул эң керектүү нерсе. Балким ислам ошо тавхиддин үстүнө курулат экенин жакшылап түшүндүк. Эми ошо тавхидди карманып, Аллах субхана таала шерик кошпостон сыйынып, Аллах субхана тааланы өзүнө тиешер болгон нерселерде жалгыз деп билип кылган иштеринде, ысым сыпаттарында жана ибадатта, сыйынууда айрыкча ошол сыйынууда жалгыз деп Аллах таала шерик кошпостон кимде ким ибадат кылып жүргөн болсо, Аллах субхана таала ал кишиге көптөгөн жакшылыктарды, артыкчылыктарды берет. Ошол артыкчылыктардын кээ бирин айта кетели. Алгачкысы бул тавхид, бул пайгамбарлардын вазифасы болгон, пайгамбарлардын дааваты. Бардык пайгамбарлар ушул тавхидке чакырган жана ушул нерсеге, тавхидке өтө көңүл бурган. Жана пайгамбарлар менен ошо коомдордун ортосунда көп карама каршылык ушул нерседе болгон. Кимде ким тавхидке карманып, ошого нерсеге чакырып, ошого амал кылган болсо, демек ал пайгамбарлар ээрчиген пайгамбарлардын мураскорлорунан болуп саналат. Аллах субхана Куранда эмне деп айтат? "Ва лакад ба'асна фи кулли умматин расулан ан и'будуллаха ва ижтанибут тагут." Биз ар бир коомго пайгамбар жибердик. Эмне себептен? Ан и'будуллаха ва ижтанибут тагут. Аллах субхана таалага сыйынгыла жана тагуттан, ширктен, шайтандан алыс болгула деп жиберди. Демек бул тавхид бардык пайгамбарлардын дааваты болгон, ошолордун вазифасы. Кимде ким ошол тавхидти карманып ошого чакырган болсо, демек пайгамбарларды ээрчиген болуп саналат. Андан кийинки артыкчылык, ким тавхидти карманган болсо, бул ислам дининдеги эң чоң күнөө болуп саналган, эң чоң зулумдуктан кутулат. Ал зулумдук эмне? Бул ширк күнөөсү. Аллах субхана таала Лукман сүрөсүндө айтат. Ошо Лукман сүрөсүндө, ошо Лукман эмне деп айтканын бизге кабарлап айтып атат. Лукман деген чоң даанышман киши болгон, ошол өзүнүн баласына осуят кылган. Эмне деп осуят кылат? Я бунайя ла тушрик билла инна ширка ла зулмун азим. О уулум, Алла таалага шерик кошпогун, шерик келтирбегин. Анткени бул Алла таалага шерик кошуу бул эң чоң зулумдук деп ошол киши өз баласына мына осуят кылды. Демек, кимде ким ошо тавхидти карманган болсо, бул чоң зулумдук болгон ширк күнөөсүнөн кутулат. Албетте бул кандай? Сонун артыкчылык. Үчүнчү артыкчылыгы, Аллах субхана таала мына Ан'ам сүрөсүндө айтып атат. Аллазина аману ва лам ялбису иманахум бизулмин улаика лахумул амну ва хум мухтадун. Иман келтиришип, ошол имандарын ширкке, зулумдукка аралаштырбагандар, ошол адамдар үчүн эмне бар? Ал-амн, коопсуздук, тынчтык бар эки дүйнөдө. Ва хум мухтадун, алар ошо эки дүйнөдө тең туура жолдо болушат. Демек, ким тавхидти карманып, иман келтирип, ошо имандарын, тавхидин зулумга аралаштырбаган болсо, зулум деген жана жогоруда айтып кеттик, бул ширк. Эң чоң зулумдук бул ширк болуп саналат. Кимде ошо тавхидтерин, иманын зулумдукка аралаштырбаган болсо, ал үчүн эмне? Эки белек берилет, Аллах субхана айтканда. Бул тынчтык, коопсуздук эки дүйнөдө жана эки дүйнөдө тең ал адам туура жолдо болот. Бул дүйнөдө ошо тавхидти карманып туура жол менен өтсө, тиги дүйнөдө ошол жол аркылуу түп-түз бейишке барып, иншалла кирет. Бул дагы мына тавхидти кармаган муваххидтер үчүн эң чоң артыкчылык. Андан кийинкиси, кимде ким тавхидти карманган болсо,
Аллах субхана тағала ошол адамдын күнөөсүн кечирет. Бул жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муслим хадисинде келген хадисте айтат. Ошо имам Муслим жыйнаган хадис жыйнагында кимде ким Аллах субхана айтып атат, кимде ким ошо мага жерге жакын болгон, жердин көлөмүндөй болгон ошого жакын күнөөнү алып келген болсо, бирок ошол эле убакта мага эч бир нерсени шерик кылбай мага жолуккан болсо, мен ошол канчалык күнөө алып келген болсо, ошого жараша кечирим берем деп. Мына бул дагы тавхидтин артыкчылыгы. Аллах субхана таала ошол аркылуу ошончо күнөөнү кечирет. Эми кечирет дегенде тавхид менен бул дүйнөдө, бул биз жашап аткан дүйнөдө баардык кичинекей күнөөлөрдү, чоң күнөөлөр үчүн сөзсүз тооба кылыныш керек. Аллах субхана таала кааласа, ал кимде ким тооба кылбай өткөн болсо, чоң күнөө менен тиги дүйнөдө кечирип коюш ыктымал, бирок бул дүйнөдө ал кечирбейт. Аллах тааланын алдына барганда кечирип коюш ыктымал. Бирок бул дүйнөдө кечириле турган тавхиддин жана ошого окшогон башка бир жакшы иштердин себебинен кечириле турган күнөөлөр, булар эмне? Кичинекей күнөөлөр. Андан кийинки артыкчылыгы, ким тавхидти карманган болсо, бул бейишке кирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деп айтты? Ман лакияллаха ла юшрик би шей дахала жанна. Ким мага шерик кошпостон, ширк кылбастан мага жолуккан болсо, ал бейишке кирет дейт. Бул хадисти Муслим риваят кылган, Жабир аттуу сахабанын атынан. Андан кийинки артыкчылык, ким тавхидти кармаган болсо, ал тозокко кирбейт. Жана ошондой эле Бухари Муслимдин хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деп айтат: "Фа инналлаху харрама аля нари ман кала ла илаха иллаллах ябтаги би залика ваджхаллах." Кимде ким ла илаха иллаллах деп Аллах субхана тааланын жүзүн каалап, чын ыхластык менен ла илаха иллаллахты айткан болсо, Аллах субхана таала ошол адамды эмне тозокко арам кылат. Демек ал адам тозокко кирбейт, тавхидти карманган адам. Тозокко кирбейт деген мааниси, эгерде тавхиди толук болуп, толугу менен тавхидти карманып жүргөн болсо, демек ал башынан баштап эле тозокко кирбей алыс болот. Аллах субхана таала тозокко жакындатпайт. Эгерде тавхиди алсыз, иманы начар адам болгон болсо, башка күнөөлөрү көп болуп кеткен болсо, бирок мусулман, анда Аллах субхана таала ошол адамды кааласа, ошол күнөөлөрүн кечирип коет, өзүнүн мээрими аркылуу же башка бир жакшы пенделердин шафааты аркылуу кечирип коет. Кааласа ошол адамды күнөөсүнүн деңгээлинче азаптап, анан кайра чыгарат. Кандай болгон күндө да акыбети ошол адам бейиште, тозокто төөлүк калбайт, бейишке чыгат. Ошол себептен бул жерде Аллах субхана таала кимде ошо ла илаха иллаллах чын ыхласы менен айткан адамды тозокко арам кылат деген маанини ошондой түшүнсө болот. Же башынан баштап эле киргизбей арам кылат, же кирип калган болсо төөлүк калууну арам кылат. Ал адам ошол муваххидти карманган, бирок иманы начар башка күнөөлөр көп болуп кеткен болсо, имандан чыгарбаган чоң күнөөлөр же кичинекей күнөөлөр, ошол аркылуу азапталып, тозокто төөлүк калбастан чыгат. Мына ушундай мааниде түшүнөбүз. Валлаху алам. Андан кийинки артыкчылык, кимде ким ушул ла илаха иллаллахту чын ыхласы менен айтып, тавхидти кармаган болсо, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шафаатына татыктуу адам болот. Аллах субхана таала ошол адамга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шафаатын насип кылат. Мына бул жөнүндө Абу Хурайра радиаллаху анху ошо Бухариде келген хадисте ошол жөнүндө хадис айтат. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан мындай деп сурайт: "Эй Алланын элчиси, ошо сенин шафаатыңа жете турган бактылуу адам ким?" деп сурайт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага кайрылып айтат: "Ошол суроону сенден башка эч ким алгачкылардан болуп сурабасын билдим эле. Анткени сен ушул хадиске кызыккан сахабалардын бирисиң" деп айтат. Анан ошондо эмне деп жооп берет пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам? "Менин шафаатыма татыктуу адам бул кимде ким ошо ла илаха иллаллах келмесин чын жүрөгү менен, чын ыхласы менен айтса" деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берет. Демек, ким ошол тавхидти чын жүрөгү менен, чын ыхласы менен айтып, ошого амал кылган болсо, ошол адам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шафаатына жетет. Демек, бул жерде шафаатка жете турган ким? Бул чыныгы тавхидти кармаган адам. Биз шафаатты кимден сурайбыз? Аллах Тааладан сурайбыз.
пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шафаатын насип кыл деп. Анан ошо Аллах субхана таала кимге насип кылат? Ошо таухидте кармаган муахид адамдарга, ширк кылгандарга насип кылбайт. Шафаатка туктуу болгон адамдар ошо Алла таала шерик кошпогондор. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн туура кармагандар. Мына ошолорго Аллах субхана таала пайгамбар шафаатын насип кылат. Бул хадисте ачык айкын билинип тургандай эле. Андан кийинки таухидтин дагы бир артыкчылыгы, кимдеги ушу таухидте карманып Аллах субхана таала түз сыйынып туура ыйман келтирген болсо, Алла таала ошондой адамдарга берекесин берип, рызкыларын берип, рызкыларды кенен кылып, бардык жакшылыктарды ачып коет. Аллах субхана таала Куранда айтат: "Валау анна ахлал кура аману ваттакау лафатахна алейхим баракатин минас самаи вал ард." Эгерде ушу шаар жашоочулары же айыл жашоочулары Аллах субхана таала ыйман келтирип, Аллах таалага таквачылык кылганда, биз аларга асман жерден берекелерди ачып коет элек. Мына асмандан жаан жадырып, жерден эгин тегин бардык жакшылыктарды чыгарып, Аллах субхана таала береке берип коет элем дейт. Эгерде алар ыйман келтиришип, жана таква болушса, таквачылык кылышса, Аллах таала ушундай жакшылыктар бермек. Демек, кимде таухидте карманган болсо, туура Аллах субхана таала ыйман келтирген болсо, ал ошол адамдардын рызкысы кең болот. Аллах субхана таала өзүнүн асмандан болгон, жерден болгон бардык берекелерин ачып, аларга кенен кылып коет. Андан кийинкиси таухидтин дагы бир артыкчылыгы, ошо таухид аркылуу дубалар кабыл болот. Таухид аркылуу адамдар кыйынчылыктан, кайгы кападан, бардык кыйынчылык иштерден, акыбалдардан кутулат. Мына бул жөнүндө Аллах субхана таала Юнус алейхиссаламдын акыбалы жөнүндө Куранда айтып кетет. Ошо Юнус алейхиссалам ошо деңизге түшүп кетип, аны балык жутуп алган кезде Аллах субхана таалага эмне деп кайрат? Фанада фи зулумати алла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Фастажабна лаху ва наджайнаху минал гам ва кадалика нунжул муъминин деп Аллах субхана айтат. Ошол Юнус аттуу пайгамбар алейхиссалам деңизге түшүп кетип, балык жутуп алган кезде ошо караңгылыкта туруп, Аллах субхана таала жалдырайт. Фанада фи зулумат. Ошо деңиздин караңгылыгында, балыктын ичинде караңгылыкта туруп, Аллах субхана таала кайрылып жалдырайт. Эмне таухид менен жалдырып атат. Алла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Аллах таала кайрылып атат: сенден башка сыйынууга татыктуу зат жок. Сен аруусуң, тазасың. Мен өзүмө зулум кылуучулардан болдум деп Аллах таалага дуа кылып кайрылат. Ошондо Аллах субхана таала эмне деп жооп болот? Фастажабна лаху. Биз ага жооп бердик. Фанаджайнаху минал гам. Жана аны ошол кайгы кападан, ошол кыйынчылыктан куткардык. Ва кадалика нунжул муъминин. Биз жана ошондой эле момундарды да куткарабыз. Демек, кимдеген болбосун момундардан ушундай кыйынчылыкта, кайгы капада Аллах таалага жалдырап дуа кылып, ушу таухидти айтып дуа кылган болсо, Аллах субхана таала аларды дагы ушу Юнус алейхиссаламды куткаргандай эле ошондой мусулмандарды куткарат. Мына бул жөнүндө да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Тирмизи хадисинде келген хадисте айткан, эмне дейт? Даъваты зиннун дейт. Ошо Юнус алейхиссаламдын дуасы, зиннун деген ошо балыктын ээси деп коет Юнус алейхиссаламды. Дуасы дейт, эгерде кимдегим ошол дуаны айтып, кайсы бир иште болбосун дуа кылган болсо, Аллах субхана таала ага анын дуасын кабыл кылат. Демек, мына бул дагы таухидтин артыкчылыгы. Ошол себептен ар кыйынчылыкка дуушар болгон адам, же кыйынчылыкка дуушар болбосо деле дуа кылгысы келген болсо, бир муктаждыгын Аллах таалага айтат турган болсо, ошондо таухидти айтып, Аллах таалага жалдырап дуа кылган болсо, Аллах субхана таала ошол адамдын дуасын кабыл кылып, жакшылыктар берет. Мына бул ушул жогоруда айтылган кыскача таухидтин артыкчылыктары. Мындан башка да артыкчылыктары көп. Илимдин жетишинче ушу билгенибизди айтып бердик. Аллах субхана таала баарыбызды таухидти туура жана чыныгы кармаган адамдардан кылсын. Дагы бир маселени эскертип айта кетейин. Мисалы, таухидти кармаган адам түрдүү болот да.
кээ бирөөсү таухидти толугу менен кармайт, кээ бирөөсү начар күнөөлөрдү аралаштырып карманып коюшу ыктымал. Анан ошол адам эгерде таухидти туура түз толугу менен кармаган адамды айттык Аллах субхана таала аны бейишке киргизет, тозокко киргизбейт. Эгерде таухиди начар, иманы алсыз адам болуп калса, күнөөлөрү көп болуп кеткен болсо, өзү мусулман, ал адамды Аллах субхана таала эмне кылат? Кааласа ошол адамды кечирип тиги дүйнөдө бейишке киргизбейт, тозокко киргизбестен, кааласа ошол адамды күнөөсүнүн деңгээлине жараша азаптап туруп анан бейишке чыгарат. Эң негизгиси таухидти кармаган адам ошо мейли начар карманса деле, бирок да анын бара турган акыбети бул бейиш. Эч качан тозокто ал төбөлүп калбайт. Аллах субхана таала мына Ниса сүрөсүндө айтпайбы? Инналлаха ла ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша. Аллах субхана таала өзүнө шерик кошулган күнөөнү эч качан кечирбейт. Андан башка күнөөлөрдү кааласа кечирип коет деп атат. Мына бул да таухидтин артыкчылыгы. Ширк, эгерде кимде ким чоң ширк менен динден чыгара турган ширкти кылып бул дүйнөдө тобо кылбастан, Аллах таалага кайтпастан, кечирим сурабастан өтүп кеткен болсо, Аллах субхана таала ал адамдын күнөөсүн эч качан кечирбейт. Ал ошо кафыр бойдон өлөт, анан тиги дүйнөдө Аллах тааланын алдына барганда төөлүп тозокто калат. Аллах субхана таала баарыбызды ширктен чоңунан дагы кичигинен дагы сактап, чыныгы таухид кармануучу адамдардан кылсын.